Бишкек шаарында түштүк кореялык медициналык каражаттарды чыгаруучу завод ачылды. Бул туурасында Бишкек шаарынын мэриясы билдирди. Мэрия белгилегендей, өндүрүштүн башталышында ал жерде 50 жумушчу иштейт. Жылына 180 миллион пластир чыгаруу пландалууда. Аталган заводдо орнотулган жабдыктардын наркы $880 миң түзөт. Лейлек районунун Исфана шаарында ири аянттагы арпа жана куураган чөп өрттөнүп кетти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Кырсык Кожокелди Сай тилкесинде болгон. Анын кесепетинен 70 соттук арпа жана 1,5 гектар куураган чөп күйгөн. Учурда өрттүн себептери такталууда. Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов сурак берип жатып ооруп калды. Бул туурасында укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянып маалымат сайттары жазууда. Шамил Атаханов кечээ Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылган. Сурак берип жатып Шамил Атаханов өзүн жаман сезип тез жардам кызматы чакырылып көтөрүп чыгып кетишкен. Эске сала кетсек, Шамил Атаханов мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна айыпталып 21 майда камакка алынган. 7-июнда адвокаттын катышуусунда өткөн тергөө амалдарынын жүрүшүндө Шамил Атаханов тергөө менен кызматташуу ниетин билдирген. Буга байланыштуу 1 май райондук соту аны камакта кармоо боюнча бөгөт жарасын үй камагына өзгөрткөн. Быйыл жыл соңуна чейин Казакстан Өзбекстанга 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын экспорттойт. Бул туурасында Казакстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Электр энергиясын жеткирүү июндун аягында башталып, 17 июлга чейин 145 миллион киловатт-саат экспорттолгон. Эки өлкө ортосундагы келишимдин шарттарына ылайык кандайдыр бир техникалык мүчөлүштүктөр болгон учурларда казакстандык колдонуучуларга артыкчылык берилип, өзбек керектөөчүлөрү үчүн чектөөлөр киргизилет. Өзбекстанда электр энергиясына болгон суроо талап 69 миллиард киловатт-саатты түзсө, өлкөдөгү жылуулук жана гидроэлектр станциялары 64 миллиард киловатт-саат энергия өндүрүшөт. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Ысык көлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу кайыктарды колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Бул туурасында Азаттыкка аталган мекеменин басма сөз кызматынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев билдирген. Рысалиев Ысык көлдүн суусун жылына 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында заманбап технология менен текшерилип турарын, азыр тынчсыздана тургандай кырдаал жаралбагандыгын кошумчалады. Эко-активисттер көлдүн жээгинде таштанды көбөйүп, суу булганып жаткандыгын улам-улам айтып келишет.